Assalamu alaikum. Бүгүнкү сүйлөй турган темабыз эртеңки майрамга. Илгери биздин бала чакта социалисттик октябрь революциясынын майрамы болчу. Абдан балалыктын айжаркын эң сонун майрамы. Анда эч башка менен баш ортчу эмеспиз, ушу майрамда батчубуз. Эскилерди да ошол майрам менен куттуктайм. Анан эми жаңы замандын учурунда бул журналистика күнү дейт экен. Журналистика күнү, анан журналисттерди, кесиптештерди куттуктайм. Ден соолук, акыйкаттык, калыстык, анан өмүр тилейм. Эми мен өзүмө байланыштуу айтсам, журналистикага кандай келип калдым дегенде, мен Ош Бединсин бүткөм ат башынан барып, кыргыз тил адабият факультетин 74-79 жылдары байыркы Оштон билим алгам, жакшы мыкты агайлардан. Азыр мезгил өткөн сайын алардын деңгээли билинет экен. Андан кийин айылда 5 жыл мугалим. Анан 84-жылы областтык Нарын Правдасы газетасына чакырылып келип, андан 2 област бирикти, кийин Нарын, Ысык көл областтары бирикти. Андан кийин 90-жылы Mugallimler gazetasına çakırуу менен келгем. Негедир ушул январь айлары мен үчүн жакшы болот. Ошол Нарын Правдасына да январь айында келгем, андан Mugallimler gazetasына январь айында келгем, анан Борборго, анда Фрунзедечи, Фрунзенин көчөлөрүндө билчү эмесмин. Ошол менен анан ал кут билим болду Mugallimler gazetасы. Андан кийин анан эсир ыдырады, кут билим бир топ жыл, 2-3 жыл иштедим. Мына кут билимде Талант Конокбаев иним редактор болду, Талант менен бирге иштештик. Андан кийин Кубат Чекиров, мына ушул жигиттер, Майрамбек Токторов, анан мен эми жан сактоонун айынан кеттим, анын себептери бар. Анан эркин жазып жүрдүм. Анан мына Султан Раев, Султан Палвандын Кыргыз руху деген газетасында да баяндамачы болуп иштедим. Андан кийин эркин жазып жүрүп, мына 1 жылдан ашып калды. Мына мамлекет тил комиссиясынын төрагасы Каныбек Осмоналиевдин чакыруусу менен кеңешчи болуп төрага анан мына Кыргыз тил деген газетаны, Кыргыз тили деген газетаны чыгарып атабыз. Эми журналистика өнөрү, мен өзүм башыман өткөргөн, өзүм көз караштарымды айтайынчы. Бүгүн кыргыз журналистикасы кандай эле өнөрү. Анан кандай болду, эми кайда барат деген ой жүгүртүлөр да. Мен эми ошол эсирдин убагында андай бир типтүү, бир алкакта жазылган журналистика деген, аны өзүңөр билесиңер. Анан кийин кайра куруунун шапаталары келген убактарда биз Нарында иштеп, Нарын Правдасында иштеп жүргөндө, мен ушу Борбордон Төлөн Насирдинов деген байкенин жазгандарын жакшы көрчүмүн чынында. Да Кыргызстан, Совет Кыргызстан деген газетте иштечү болуш керек, иштесе керек эле. Ошол Төлөн Насирдиновду мен калтырбай окучумун чынында. Ошол кишинин жазгандары мага жакчу. Андан кийин анан эми ал кезде бир алкакта деп атпайм. Анан эсимде калганы ошол жылдардагы мына Эсенбай акен урушуштун дагы кийинчерээк кайра куруунун оропарасында ошо Совет Кыргызстанда макалалар чыгып калды. Ушуга кызыкчумун. Анан кийин эми кайра куруу келгенде абдан жакшы сөз ачылды. Баягы жабык темалар ачылгандай болду. Анда баары эле жазып атты. Анан мына кадимки Мелис Эшимкановду мен 90-жылы беле 89-жылы ушул Лел жаш деген газетага, андан мурун 88-жылдар бир материалым чыгып, мен Нарындан жөнөтүп ийген. Анан ошого толкунданып, анан Лел жаштагы жакшы активдүү газета болчу. Ошону окуп атсам, ушу Мелистин жазгандары Эшимканов деп. Анан ошо бир келип, атайын издеп келип таанышкан Мелис менен. Ошо бир кичинекей тепкедей бир заводдогу, фабрикада иштеген кыз жөнүндө жазган очерки да бир жаккан мага. Анан ошентип Мелис Батыр менен таанышканым эсимде. Андан кийин анан Кыргызстан маданияты деген мына кайра куруунун убагында абдан бир мурда эле жакшы болчу. Анан кайра куруунун учурунда абдан ушунчалык бир жанданып, Кыргызстан маданияты көп, мындай айтканда рекорддук тиражда чыга баштады. Деле каны жерге тамбай калды, кыргызча айтканда. Анан эми
Авторлорун санап отурбайын. Андан бери анан жаңы заман келди. Анан жаңы заман келгенде мына түндүктөн түшкөн редактор деп айтылды, өзү чын эле түндүктөн түшкөндөй келди. Мелис Эшимканов Асабаны түптөдү. Анан Асаба деген бүгүн жумгактап айтканда Асаба Мелистин мектеби деп койсо болот да. Анан Мелис ошол Асабада кимдер гана иштеген жок. Мына өзү канча жыл чогуу сырдашып жүрдүк. Алым аке, мурда эле Алым мыкты болчу, Токтомушев. Бирок ошол Мелис Эшимканов Алым Токтомушевдун бир журналисттик өнөрүн ачты да. Бүгүнкү күндө Алым акени абдан мындай ностальгия менен эстейм мен. Бүгүнкү күндө мына Алым акенин орду жок, канча жыл болду. Алымдын деңгээлиндеги журналисттер жок, чынын айтуу керек. Мына Асабада жол бүгүн деген андан кийин да иштеп жүрбөдүбү? Алым Токтомушевдун ой чабыты. Эми ал мына жаштарга айтып коеюн, Алым Токтомушевда аттестат эле болгон. Бир да жогорку окуу жайын бүткөн эмес. Татаал тагдырлуу болгон, түрмөдө жаткан 8 жыл. Мына ошол киши кыргыз журналистикасынын эталонуна түшүп кетти. Анан мына азыр да арабызда жүрөт, ошол кездерде жазган. Эми Мелистин мектебинен чыкканда Эсенбай Нурушев ошондо катырып, Чоюн Өмүралиевдин бир жаңы кырлары ачылды. Койчу эми кимдер? Салижан агай, Жигитов ошол аралашты, ошол чоң ашканага, кухняга дейли. Анан Кубат Жусупалиев, мына мен устатым, мен эң жакшы көргөн жазуучум да. Кубат эке өзү куркуйуп тамашалап айтканда ушул Асабада жүрдү. Эң сонун аңгемелешүүлөрдү, эң сонун бир журналистиканын да бир мектебин кеңейтти бул киши. Ушу каттар боюнча баяндама жазган эсимде. Ушунчалык азыр окусаң да тамшанасың да. Анан Асабада эми ошол кийинки Асабадагы тарбияланды, мына мындай Аскер, Жылдыз, Каныбек, Мамат, Эрнис Асек уулу, мен ушулардын мындай дүгүнөн айтайын, ушундай жалындаган жаштар студент делегесинде келип, ошол чоң мектепте баарыбыз улуу күчү дебей, Асабанын эми баары кыргыз кандабызбай окуду да. Анан ошого оропара эле мына Аалам газети чыга баштады. Чолпонбек Абыкеев дос. Мына Ааламда аябай жакшы чыгарган убагында. Кезинде Ааламдагы жакшы ошол демократиянын шапатасы, сөздүн эркиндигин далилдеп ошол ачып берди бизге кыргыз элине. Анан Султан Раевдин Кыргыз руху. Мына ушул 3 газета негизинен алганда кыргыз тилдүү газеталар биздин кыргыз журналистикасына жаңы багыт, жаңы мектеп, жаңы агым алып келди. Анан айрыкча Асабаны айтыш керек да, Асабаны. Анан Асаба эми азырда Асабадан чыккан көп эле журналисттер жүрөт, эми бирок Асабага кезинде Мелис мени 2 сапар чакырган. 2 сапар чакырган, бирок мен өзүмдүн жеке тагдыр турмушумдан келе алган эмесмин. Аны Мелис айрыкча Асек билчү, эмети ким Эрнис жакшы билчү, Эрнис мени издеп келчү да үйүмө чейин. Асек уулу. Эрнис экөөбүздүн мамилебиз бар эле, бир абдан мындай адабият боюнча бир жакшы ымалабыз бар болчу. Мелис абдан мына жаш өтүп кетти, кабырган кайышат. Анан ушул келе албаганымдын себеби мен тарыга жакындан билгендер билет, бир 3 уулдун кенжеси мага кыргызча айтканда жышаналуу төрөлгөн. Анан ошону адам кылам, баягы киши кылам деп кыргызча айтканда. Оолактап элден өзүм да мына ылдый алга деген айылга көчүп барып, анан бир топ жолу ошо публикадан оолак жүрдүм. Ал эми менин тагдырым. Ал тагдыр мага жакшы бийик, мисалы үчүн азыр айтсам, бир өмүрүмдүн дагы бир баягы кайсы бир деңгээлде өзүм үчүн дейинчи, бирөөгө мен кыйынсынып аткан жокмун, деңгээлге чыгышыма да ошол тагдырым өбөлгө болду. Анан Мелис ошол айтып коюшум керек, Мелис мени да чакырган убагында. Мүмкүн мен Асабага келгенде эликте элге көрүнүп, жанагыдай шамалдап, тигиндей мындай агымдарга кирет белем деген сөзүм да. Анан кийин эми мына Асабаны айтып атпайбызбы тереңдеп. Мен кийин Мелис өлөрдө, дүйнөдөн кетерде, көчөрдө Мелис. Бир-эки жолу кездешип сүйлөштүк. Анан Мелис дагы мынабы азыр жазып жүргөн, азыр ушундай болуп калды да. Мен ачык айтышым керек. Азыр кыргыз журналистикасы болуп көрбөгөндөй, айрыкча жазма журналистикасы, эми сүйлөмө деп коелу, мына радио, телевидение деле ошондой болуп калды. Ылдый түшүп кетти абдан.
Газеттер окулбай калды. Эми аны мына интернетке шылтап атпайбызбы? Газет жакшы чыкса окулуп атат. Мен мына дүйнөнү карап атам да, эмне кимдердир? Окулуп атат, жакшы чыкканда мына орустар окуп атат. Андан ары тиги Америкадан өйдө сурайм, газеттер кандай, пресса кандай деп. Турцияга барганда да көрдүм, газеттер окулат экен. А биздин өзүбүздө экен да. Ошону ылдыйлатып жибердик да. Эми ошол Мелистин өзү дагы ошол жанагы кийин биздин саясат ушундай тургусуз болуп кетти. Саясаттын шооратыбы, же өзүбүздүн кыргыз генетикабыз дагы ушундай оома, эки жеке ойномой, эки жеке. Ушундай мүнөздөр ошол журналистиканы дагы ылдыйлатты. Кадыр баркын. Мелистин өзү да тусакка түшүп калды. Бүгүн ачык эле айтып жүрөм мен. Мелистин өзү мына Бакиевтердин тусагына түшүп калды. Кайран жигит, ошол жөндөм, эмне деген жөндөм бар эле Мелисте. Кийин ошол мага сыр кылып момундай кейип, сөздү кыскартып айтканда, Мелис ошол абиринин алдында мындай ошол өзүн кечире албай жүрүп кетти. Мына бул сабак болуш керек. Журналистика деген бул чоң өнөр, калем өнөрү абдан касиеттүү өнөр да. Мен аңдаганда мына дүйнөлүк мен билген эле генийлерди айталычы, жазуучулардын генийлерин айталы. Эрнест Хемингуэй, Маркес, мына Гарсия Маркес, колумбиялык жазуучу. Мына Шолохов, Михаил Шолохов. Анан биздин өзүбүздүн Чыңгыз Айтматов да ошол корреспондент болушкан булар. Ушу кабарчы болушкан, журналистикадан чыккан булар. Журналистикадан кол үзүскөн эмес. Ошол журналистика деле жазуучулук өнөрү, калем бир туташ. Туташ өнөр бул өзү. Анан сөздүн касиети, сөздүн магиясы болот да. Мен өзүм башыман кайсы бир деңгээлде өткөргөм. Сөзгө калпайсаң, сөз менен ойносоң, сөз менен эки жеке ойносоң, өзү кечиримсиз калемдин өзүнүн касиети бар. Ак сүйлөп, ак мамиле жасаш керек. Калемге деген. Бул жөн эле чыккан ой же айтып койгон бир пафос эмес бул өзү. Бул башыбыздан өткөргөн тагдыр, ошол көргөнбүз далайларды. Анан кыргыз журналистикасы эми тескери жагынан алалы. Ушул эгемендик алгандан алгачкы президент Акаевдин учурунан тартып тескерисинче ошо асаба, агым, жанагы тиги аалам болбосо кыргыз рухуна тескери антипресса пайда болду. Кошоматчылыктын прессасы пайда болду. Ошо кыргыз туусу, эркин тоо айрыкча. Мына ошо кезде экинчи, үчүнчү беттери, экинчи бетин ачсаң эле канайымда ушул элечек кийгизип же бир өткөр басып жүргөндөн эле ушу Майра Макаеваны баса баштады. Мына Абдуламит Матисаков жолукканда ушул тең түшкүс айтам, эки ноокаттык деп тамашалайм да. Берки эркин тоодо да көз өтүп кетти а кишине. Ушул эки редактордун ушу газеттин экинчи бетин ачсаң эле канайым, биринчи канайым деп эле ушулар чыгарды да. Эми адамды ушундай кошомат бусат дей. Ушулар чоң мектеп, кошоматчылыктын чоң мектебин салды. Бүгүн ал Абдуламит дос бир мектеп ачып атыптыр эми, ал кут болсун дейли. Мүмкүн калемдин чеберчилигин үйрөтүп аткандыр, бирок кошоматты үйрөтпөсө болду. Мен тилегим ошол да. Кошомат деген бул кыргыздын дагы бир жаман оорусу. Бүткүл дүйнөлүк оору рактай болгон. А кыргызда өзгөчө өнүккөн да. Мына азыр да ошондой. Бизде өнүгүп аткан кези азыр кошоматчылык. Ой, сени аны айт дебейт, бирөө сен ушундай жаз дебесе деле ошондой адамдар бар да. Өзү жөн тура албай эле кошомат кылмайынча тура албаган адамдарды көрдүм мен. Мынау чоң биздин кийинки мына азыркы журналистиканын начарлашына жалаң кошоматчылык түйүнө жетип баратат. Кошоматчылык. Мына кечээ көрүп атам ар кайсы жерде бир мындай айрыкча мынау коррупцияга каршы жана караларга каршы чабуулдарда окуп атсам, эми азыр интернет болуп калды, газетти эч ким окубай калды, аз эле киши окуйт. Ошол кылтыйып ар жагына көрүнүп турат да, кимге балейт этип атканы. Билгизбейин эле дейт, кимге балейт этип атканы. Ошол бул кызык экен, акча берсе, же бир чай алып берип койсо, шайтан менен деле ошо шайтандын деле чайын ичет окшойт. Ал журналист деген, калем деген, журналистика дүйнөдө эсептелип чыккан мына статистика. Кайсы кесиптин
ээлери аз көп жашайт дегенде журналисттердин өмүрү кыска болот деп бүткүл дүйнөлүк эксперттердин окугам мен. Себеби журналист дайыма чындыкты ошол оюнда бышырып жүрүп, тепкедей материалында башына бышырып канча толгонот, ал чыгармадан айырмасы жок. Чыгарма жазыш оңой. Журналисттин фактысы бар, факты менен жазыш керек. Ошол өмүрүн сайып туруп жасат. Же болбосо ошону жан дүйнөсүнөн өткөрүп, толкунданып эмоция менен жасат. Жазуучу эргип жөнүндө жыргап жазып койсо болот. Журналисттик өнөрдүн өзгөчөлүгү бар. Ошон үчүн өмүрү кыска деп айтылат. Коогалы жерлерде жүрөт, горячий жерлерде жүрөт дайыма. Ошо факт изилдейт. Мына эми ушундан улам айталы, мына сүйлөмө журналистика деп коелу, мына радио менен телевиденияны. Жазма журналистиканын таасири абдан күчтүү болгон кезинде. Азыр да күчтүү болор эле, эгерде жаза алса жаштар. Ошол деңгээлде иштей алса, ошондой деңгээлде газет чыкса, бир нукта башын сайып, бирөөдөн бирдеме албай эле өзүнүн ошол элдик үн менен мына жаза турган темалар көп. Андай болбойт. Андай болбой калды бизде. Жалаң ушул бир жака ыктоодо же трайбализмге ыктайт, ошо газетти карап отурсаң, же болбосо жанагы бир жекстурду мактап чыгышат да, мындай айтканда. Жегишти же болбосо бир арам тамакты, же бир чорныйды, орусча айтканда, ушундай мактап чыкмайда. Кара кылдык акжарып баягы асабанын 1-жылдарындагыдай жалаң ушул тике карап сүйлөп ошондой жазган журналистика азыр Кыргызда жок десек болот. Карасаң, изилде окуп көрсөң, чыгат, кулагы чыгат ар жактан кимдин заказ экени. Анан эми үмүт бар, албетте мына интернеттен окуйсуң, чындыктан тайбаган баягы газет окулбай калгандан интернетке пост жазса дагы ар жагында айгине, айкындык жатканын байкайсың да. Мисалы үчүн ошол аскер карындашым кээде пост жазып атпайбы, мындай ары сүңгүп же болбосо аналитика жүргүзбөсө дагы ошол сөздөрүндө жазгандарында акыйкат турат. Маселен, мына бүгүн угуп алып абдан кейдим мен. Абдубахап Мониев деген мыкты үкөм бар эле, калемдеш. Дайыма мени издеп келчү эле. Өтүп кетиптирмин, билбептирмин, 1 жылдан ашып кетиптир. Мына ушул жигит дагы ушул эле мына оомал төкмөл дүйнөнүн курмандыгы болду. Мыкты, таланттуу журналист эле. Мен кабыргам кайышты бүгүн угуп алып. Арты кайырлуу болсун, жаткан жери жайлуу болсун дейин. Анан мына бер жагына Төлөгөн Сулайманов деген да илим бар, ушул чындыкты жазып калат, мына посттор жазасканда өзү көрүнүп турат да, мындай түз стержинде экенин, аң сезими, мына позициясы деп коелу. Турдайым Кожомбердиева деген карындашым Ордодо ушул дагы түз мындай коркпой эле жанагыдай ойлорун айтып атат. Анан кийин мына жакшы журналист, мен кийин чыкпай калды, Жыргалбек Касаболотов. Мына алым акенин жолун улай турган ушул жигит. Ошону жүгүн кайсы бир кырын ачып кете турган. Жазма журналистика, жазуу деген өнөр өтө татаал болот. Таарынбасын телевиденияда, радиодо иштегендер. Сүйлөмө, мына мен сүйлөп коюп атам, оюңду пештеп туруп эле сүйлөйсүң, оңой. Жазуу өнөрү өтө кыйын маселе да. Ушу Жыргалбек кийин жазбай калды, ичим ачышат. Же мамлекет пайдаланбайт. Эми мамлекет пайдаланбайт дегенине келгенде, мына мисалы үчүн мен дагы эле ушул жакшы интеллектуалдык деңгээлде баягы Ракемдин тили менен айткандай атылбай калган бугудай болгон акелерим жүрөт, аз. Мына мыкты интеллектуалдык деңгээлде жазса колунан келет, сүйлөсө да колунан келет, аналитика жүргүзө алат, балдарга мектеп түзүп бере ала турган 3-4 эле киши бар. Маселени айтсам, мына Чоюн Өмүралиев деген. Бул киши кайда бир тарыхтарга, эмнелерге кирип кетти, өзү чыга албай калды ошондо. Мамлекет пайдаланса болот эле. Эсенбай Нурушев жүрөт арабызда, тирүү классиктер жүрөт да. Демеле энциклопедия, мен баягы энциклопедия каякта мен алардын ширагына тең келбейм. Мына мындай залкарлар жүрөт арабызда. Мына Нарынаев деген байке жүрөт, ал деле бир жеке бирдемелерде жүрөт. 5-каналды деген жакшы чыгып келат деле. Ал дагы ымдын өчөлү жок болду. Жана Эрнис Киясов деген мыкты алпарбат деле ошо иним. Эрнисен бияка бирдеме жазып калып атат. Эрнисте кандай сонун ошо уюштуруучулук деңгээли бар эле. Ошо 5-каналда абдан жакшы келат деле. Азамат Киясов деген балдар ушундан бир жакшы келатышты эле. Берки Керим Айдаровдор жок эле болду, кайда кетти?
Bu mamleket пайдаланыш керек да мындай жөндө. Мындай мамлекет ушуларга айтып чынын жаз, чагылдыр. Мамлекетке опора боло турган жигиттер, кишилер ушулар. Муну эми жоготсоң таппайсың да булар. Кошоматчылар деген кайсы оор болсо деле кошоматчы деген ал койдой эле жайнайт, салыштыруу орой болсо кечирип кой. Ал ким чай берсе, ким акча берсе, ким көкүлүнөн сылап койсо ошону ныр-нырдай берген кошоматчылар ал кайсы заман болсо түгөнгөн эмес, иттин кара капталынан көп. Мына жанын сайып, туура сөз айтып, ал туура сөз айтса эле балп эттирип эле мындай тескери же сөгүлүп жанагыдай, мындай сенсурный сөздөрдү мындай оюна келсе эмнени айтып эле ашмалтайын чыгарган сөздүн кудуретин, наркын кетирген кишилер бар. Андай эмес, журналистика чоң маданият, чоң тилдин маданияты, школасы, мектеби, агымы болор эле да. Анан эми ушу майрам күнү албетте бардык калемдештерди, сөз өнөрүн аркалап жүргөн азаматтарды деги эле агайынды куттуктайм. Анан дагы айтып коюш керек. Бүгүн мен бир жакшы үмүт этип жүргөн, ушу журналистикада калем өнөрүн аркалап жүргөн жигит түрмөдө жатат. Мына Айданбек Акматов деген. Абдан жакшы сүйлөсө да, жаза билсе дагы деңгээли бар эле. Анан Олжобай Шакир. Бул кишилер эми мыкты журналист экөөтө. Сөздүн кунун билген. Жазса бардыгынан кыйын жазган экөөтө. Сүйлөй алган жигиттер да. Эми бир партиянын, эми мен ага кошулбайм. Булар кандай фанат болуп калат? Бир эле эмеге жана диний фанаттардан айырмасы жок да, бир жака кирип кетип эле ошо бир жактуу болбой. Мен деле айтып атам, сындап атам, калыс сөзүмдү айтып атам. Эми эртең эле сөз үчүн камап эле, алып барып эле колду кайрып эле тыгып ийсе аны да көрүп жатарбыз. Бирок андай эмес да, аны айткандын да наркы болуш керек. Калыс айткандын, акыйкат айткандын, мына башкасын айтпаганда көлдүн акелерин айталчы. Бүт ушул 7 аке тең 6 аке бардыгы сөз калыстык акыйкат үчүн аке болгон. Башкасын айтпай эле койгон. Кошой Бакай акыйкат үчүн ошо биздин сан кылымдардан бери эсибизден кетпей. Сансызынчы Салижан аке мына соңку. Жалаң Салижан акеде ким айта алат сынды? Улутка айткан сынды. Ошон үчүн мен кыскартып айтканда сөз өнөрү жерде калбасын. Мына Айданбек менен Олжобайды шу түрмөдөн чыгарып кой деп кезинде мына мен Аппаракелди дос болсо ушундай болсо деп мен да көзүмө жаш алгам. Мына УКМКнын жетекчиси Камчыбек Ташиев кезинде Жээнбековке, Сооронбай Жээнбековке кайрылып атат. Ушул Садыр Жапаров түрмөдө эле. Ошондо баракелди деп колдогонбуз. Ошондой эле кайрылсам болот. Мына башкасын эмне кылсаңар да саясат өзүңөрдүн ишиңер. Мына сөз өнөрүнүн ээлери. Өнөрпостор мына Айданбек менен Олжобай. Шуларды чыгарып койгула деп деле мен кабыргам кайышып көзүмө жаш алып деле айтсам болот. Шуларга эркиндик берип, эме эл, журт бар, биз барбыз. Аны мындай бас, андай бас деп башынан өтөт аргандай. Сөз өнөрү, Кыргызда сөз өнөрү өлбөсүн дейли. Океандай Манас жараткан, Айтматовду чыгарган элбиз. Сөз өнөрү биздин каныбызда. Биз дагы кандай заман, кандай учур болуп Кыргыздын жүрөгү какып турганда сөз өнөрү өлбөйт деп ишенем. Ошон үчүн ден соолукта бололу, аманчылык болсун.